Ушу Рассвет айылынын көйгөйү болгон ушу мүрзөбүз ушу биз келгенде ачылган мүрзөбүз да ошол. Аламүдүн районунун Рассвет айылынын тургундары маркумдун сөөгүн жерге берүү маселеси оор көйгөй болуп жаткандыгын айтып даттанышууда. Айтымдарында бир нече жыл мурун ошол кездеги айыл өкмөт башчысы мүрзөгө деп жер бөлүп берген. Ошондон баштап мына 2010 жылга чейин коюлуп аткан. Ушул жерде 20дан ашык коюлган да адамдар, ошо жаш балдар, чоңдор болуп. Ошол убакта мына заводду Жумалиевдер алган ушул жерде. Мына заводун көрүп турасыңар, бу жерде бир жалган айтпасам бир 20 гектар, 30 гектар жер ушулардыкы. Анан ошолор мына биздин сыгып келип, мына мазарыбызды дагы уже мына кичинерип, биз анан кайрылдык. Айыл өкмөтүнө барып кайрылдык, анан мына өзлөрүнө кайрылсак айтып атат. Силерде бул жерде 30 эле сөтүңөр бар деп. Биз мурда бул жерде 1,5-2 гектар биздин айыл өкмөт жер бөлүнгөн болчу да мурда. Эми ошол жерди кайра кайтарып беришсин деген талап коюшту. Жергиликтүүлөр Күмбөздү жогорку кеңештин депутаты өзүнүн жери менен кошо тосуп алган деп шек санашат экен. Кишинин жери көп да болгон. Бизге 1-2 гектар жер кошуп берсе, биз эл өз акча чогултуп, демечилер та биз тосуп ограждение кылып эме кылып алабыз. Бул могу Жумалиев деген баягы депутат беле шонун могу кирпич заводу. Могу ограждение ошо заводдун ограждениясы. Значит, биздин мүрзөбүз могу шакка өтүп кеткен да. Чогулгандарга тосулган жердин ээсимин деген талант аттуу жаран келип кошулду. Бул жерде завод турат балдар. Завод территориясында көмүлгөн мүрзөлөр бар. Сөөк көмүлгөн. Ошо территориянын баары алынган. Бөлүнгөн заводко кошулуп бөлүнгөн жерлер. Бул чоң завод балдар. Балдар, жок, 10гочо коюлуп. Жок, 10гочо. Кагаз бар экен ушул жер бөлүндү дегенчи. Сиз меге кагаз жок койдуруп, 10гочо койдура бердиңиз. Мен кантип койдурам, кемисин токтоттум, көрбөй калсаң келип коюп коет. Мен жериме бирөө келип. Мен айтты, булду казып ар жака көчүрүп сал деп айткан учурунда. Госресурстан. Ал жерди чыгарып салгыла деди. Мен кантип чыгарам балдар? Моер меники эмес. Жок, башында бул жак бөлүнгөн болчу да бизге. Сизге, Ооба, мен кайра эмнеден бөлүп салгам, коюлуп калыптыр депчи. Бул жер мүрзөгө берилген эмес балдар. Ал аталган аймак депутат Кубанычбек Жумалиевке тиешеси жок экендигин айтып чыкты. 20 чакты адамдын сөөгү жаткан мүрзө убактылуу тосулгандыгын, тосмону кайра алып койсо болорун белгиледи. Мага караштуу бул жак. Мага караштуу. Жумалиевке тиешеси жок. Мынтип заблуждение кылбаш керек элдичи. Сиздин ошол канча мында аянтыңыз? Менин неме ол 23 гектар жерим бар. 23. Булар анда канча жыл аренда калып иштетчү Жумалиевдер? 7 жыл болуп калып иштешти. Болду, бүттү, кетти. Болду да. Могул жердеги мүрзө эмне себептен мүрзө дагы ошо тосулуп калган бул айыл өкмөттүн жери турбайбы? Бул мындай. Эгерде бул тоспосоң, могул жакты толтуруп салмак элчи. Мындай да мүрзөгө бөлүнгөн жерге мүрзөгө атайын кагаз менен бөлүнөт. Кагаз менен бөлүнсө, анан коюлат. Анан жөн эле каалаган жерге эле мүрзө кыла берген болбойт да, теректин баарын. Санзонада булчу билип койгула. Спор болобу, мондой болобу, жер деп мен сен экөөбүз меники десем, силер меники деп. Муну тактай турган айыл өкмөт бар. 7 киши айылдан аз жерге кол койдук, 7 киши бардык. Биз муну тактайлы деди, жер адис менен. Жер адис тактап берсин, анан кийин маселе чечилет деди. Ана вот, анан бардык. Кайра дагы бир 10-15 күндөн кийин бардык. Барсак, биз тактадык деди, сиздердин жериңизде 30 эле сөтүк жер калыптыр мүрзөгө, калган менчик өтүп кетти деди. Жердин ээсимин деген адамга Жумалиевтерге тууганчылык жайыңыз барбы деген суроо узатылды. Таптамыр тиешеңиз жокпу? Туугандык эле тиешем болбосо, тиешем вообще. Кандай туугандыгыңыз бар? Эми кайын журт болот болгону. Муну огражденияны сиз тостуңуз, Мен тоздум ооба. Бул ограждение тосулгандан башталган. Бул Жумалиевдин заводу деп. Эми бирок Эл шөнтүп тааныйбыз биз бердичи. Бияга граница элдик болду. мен башында эле айттым го. Неге сиз прокуратура тосуп Ал тура берсин тосуп. Эмне толуп калмак? Бизге бөлүнгөн жер болчу. Мына жерди барып сүйлөшүп, айыл өкмөтү менен бар мен. Эмне кылабыз дегенде коюлуп калган жерди бөлүп салыш керек деп мына жерден бөлүп салынган дейбак эле. Көп жыл болду бөлүнгөнүнө. Ошентип 20дай сөөк коюлган мүрзө жана айыл эли үчүн ооз-2 берилген, 1,5 гектар кимге тиешелүү деген маселеге келип такалышты. Чогулгандар айыл өкмөтүнө жөнөштү. Айыл өкмөт башчысы бул маселе жол жобосу менен чечилерин, элдин көйгөйү жөнгө салынат деп ишендирди. Жеке менчик жер болуп атса, мен ал жерге кое бер дегенге менин укугум жок. Бер жак жагында өкмөткө тиешелүү жайыт жер бар да. Жайыт жерди мунун багыты башка болуп атпайбы? Сельхоз багыт болуп атпайбы? Ал жерде анда өкмөттөн трансформациялап келип, анан коюш керек да.
айыл өкмөтүнө тиешелүү жер деле чакан экендигин, мындан улам мүрзөгө ылайыктуу аянты чоңураак жер караштырып изделип жаткандыгын белгиледи. Алтынбек Бекторов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Чүй облусу.